Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу көрүүчүлөр. Эл арасында таш чайнар кайманаты менен белгилүү болгон Нурлан Алишеров ден соолугу начарлап, ооруканада жаткан экен. Супер ТВ андан кабар алуу үчүн ооруканага келди. Анда биз менен бирге болуңуздар. Ооруканага жатканыңызга канча убакыт болду? Эмне диагноз менен жаттыңыз? Ооруканага жатып калган себеби буга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Bir börek жок, 30 жыл болду врачтар алып таштаган. Адам тышкарыдагы өзүмчө майып элем. Майыптыкка чыгарган, анан намыстанып майыптыкка чыкпай койгон элем. Адам тышкарыдагы башка көптөгөн адам болгондон кийин ооруйт экен. Буга чейин да ооруп келгем. Бүгүнкү күндө ошо кан басымдуулугу түшүп кетти. Анан ошо акыркы 8 айдан бери ошо сахарный диабет дейт. Сахарный диабет дегенде элдин баары эле сахарный диабет болчу, бирок бул таптакыр башкача болуп атат да. Эң акыркы ошо кыйналып кеткеним ошо карантин марттын 24-нөн кийин ошо каты ооруп жыгылдым. Сол колум, бир кол, бир бут кыймылдабай калды да. Анан скорый чакырып, скорый кызматкерлерине да рахмат, салып больницадан больницага алып барса дагы кабыл алышпай, карантин деп, жабык деп баары. Анан ошо үй бүлөлүк өзүбүздүн ошо участковый дарыгерибизге кайрылып, ошону менен назначение жазып берип, ошо Койчубаева Тахмина деген эжекебиз, медайым Умсная Ахатовна экөө ошо үйгө келип контролдоп, ар бир 2-3 күн сайын келип текшерүүнөн кийин назначение жазып берип, 20 күндөй ошо үйдө укол алып жатып кыйналып калдым да. Андан соң таза эле күчөп болбой калгандан акыркы мына 4-нчү май күнү катты неме болду, болбой. Колум кыймылдабай, бутум кыймылдабай, ошону менен анан бул жака алып келишти. Кант диабети ошо көтөрүлүп таза түшпөй атат. Таптакыр башкача диагноз болуп атат. Ошо бут не дейт? Сөөк тешилип атат дейт да. Костный мочевина болот дейт, ошол сөөктү жеп атат деди. Мен түшүнгөнүм боюнча толук түшүнө албай атам аз дагы деле. Ошо бул кант диабет дейт, элдин баарында эле кант диабети бар. Мындай карап атсам, бирок бул таптакыр ошо башкача диагноз экен да, кант диабетинин башка түрү дейт. Эң биринчи азыр ошо эл кадимкидей диета отуруш, 3 эзе диета отуруш керек дейт. Таптакыр эчтеке кыскасы суу менен жашаш керек экен да, жогору экен да. Азыр ошону дагы деле толугу менен изилдеп табыша албай атат, бирок таптык дешти, Кудай буйрса диагнозду эми полный сүлтетип дарылайбыз деп атат. Дары дармегиңизге канча каражат кетип атат? Анан күнүнө канча убакыт дары ичип атасыз? Bir günlük kечке az içip atkан дарым. Кыскасы жалпы санын айтканда бир 20-24 таблетка. Эте менен түштө кечинде. Андан тышкары ошо капельница дары дармектерин коюп атат. Ошо укол дарысы менен 30-га чукул болуп калып атат. Андан соң азыр ошо учетко бияка алышты, биринчи поликлиникага. Чындап айтканда азыр баары эле өзүм буга чейин да билесиздер. Келинчегимде биринчи топтогу майып алышты эже, мен өзүм да ишке жарабай атсам, чындап айтканда бир аз кыйынчылыкка дуушар болдук. Азыр ошо мен азыр орто эсеппен азыр иче турган дарыларды ошо усилтеттиңиз деп атат, двойной доза кылып.
чын айтканда 1 айлык дарызы эле 15-20, дарынын акчасы деле 15-20 миң чабып калып атат. Улам аппараттары жалпы ушундай эле болуп атат. Не дейсиз? Кудай бир Кудайдын сыноосу бул күндө өтөр, Кудай кааласа. Баары эле күлү врачтардын баары эле урушуп атат. Көргөн адамдар урушуп атат. Ушунча оор темир тезек самолеттер сүйрөй бер ушуну таптыңыздар деп жок. Ага чейин эле бар эле да биз эле бир бөйрөк жок 30 жыл болду. Адан тышкары да оорулар. Эми адам болгону кээ бир айда систе ооруйсуз дейт. Мен эмес врачтар өздөрү ооруп атпайбы, мен жаным темир беле. Кудайдан бардык нерсе. Кыргыз элинин атынан ар кандай сынактарда чет өлкөгө чейин барып келдиңиз. Анан кандайдыр бир мамлекет тарабынан колдоо таптыңызбы? Рахмат, абдан жакшы суроо бердиңиз. Эл таразы эл сынчы дейт, ошого окшогон элдер баалап, элдер билсе, биз сыймыктанабыз да. Албетте, ар кандай сынактарга барып катыштык. Мамлекет тарабынан эч кандай колдоо коштоо болгон эмес. И болбойт дагы деп айтат экем да. Бизде Кыргызда ушундай экен да. Адамды тирүүндө бартап билбейт экенбиз. Бул эми мен өзүмдү мактанарлык кылып айткан жокмун. Башка адамдардан деле алганда. Өлгөндөн кийин анан мындай адам болчу, анан фондун ачыш керек, анан ошонун аркасынан анан тоюн өткүзүш керек экен да, мындай айтканда. Мен жардам алган жокмун деп милдет кылбайм. Бирок эл арасында ар кандай сөздөрдү угат экенсиң да. Адам бул жалган жашоодо адам өзү үчүн албетте. Бирок бир үчүн басып чуркап турсаң билинбейт экен. Анан ушундай болуп калган учурда көзүң жалдырап калат экен да. Мындай айтканда Кудай сактасын, Кудай көз жалдырганда эл бар, журт бар дегендей. Бирок ошондо деле зээнин кейип кейт экен. Ачуу чындык да бул айтканда. Азыр ошондо сизге кандай жардам керек болуп атат? Биринчиден Алла Тааланын колдоосу, экинчиден албетте калайык калк элимдин колдоосу деп айтсам жаңылышпайм да. Айтышка эле туура келет деген, кээ бир айда деген уят эмес. Уят десең оору жашырган өлүм ашкер болот экен дейт, өлүм ашкер болот дейт экен да. Анан азыр чуркап турсаң билинбейт экен, монтип жарабай алганда, мындай айтканда эч кимге деле кереги жок болуп калат экен да. Мамлекетиңе да кереги жок, эч кимге кереги жок. Андыктан айтар элем, эгерде кимде ким туура түшүгөн болсо, бир аз колдоо көрсөткөндөр болсо, албетте мусулманчылык деп коебу. Бул күндө өтөр, бирок канчалык экен, бирок ушу убактысынча кыйналып турган учурда колдоо көрсөткөн чын жүрөгүнөн, эгер колдоо көрсөтөм дегендер болсо, албетте каршы эмеспиз. Бул жакта дарыгерлер кандай карап атат сизди? Дарыгерлер кандай мамиле жасап атат? Мына уже жатканыма 10-11 күн болуп калды берге келип түшкөнүмө. 11 күнү түнү багыш, ошо дарыгерлер тынган жок. Ошо айтатмын, участковый врачтан баштап кошо чуркап келип, больницада жатканыма карабастан ошо жерге келип улам акыбалымды сурашып, анан бул жердеги отделение ревматология бөлүгүндө Ирина Анатольевна заведующий, Шахиза Муратовна болгон консультацияга болгон врачтардын баарын чакырышып, анткени ошо ооруга карата ушундай болуп атат да, бир эле кант диабет эмес, кандын басымы түшүп кетип атат, давление көтөрүлүп кайра түшүп кетип атат. Улам сахар ар бир 2 саат сайын анализ алышып, тынбастан. Жана ушундай эле жерде жалпы кызмат кылган отделениянын ошо медайымдары, башка жалпы медайымдарды өтүп кеткен майрам менен куттуктай кетели, кече майрам эле. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде араңыздарда Таш Чайнар байкебизге колдоо көрсөтөм деген жарандар бар болсо, төмөндөгү номерлер аркылуу аны менен байланышсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Супер ТВ YouTube каналына жазылганды унутпаңыздар.